Кутмандаңар менен достор, мен сер менен Рафаэль. Бүгүнкү күнү сейрек жашоодо кол, бицепс. Мындай айтканда, азыр күнү аял кишиге да, эркек кишиге да көнүгүүлөрдү көргөзөм. Келиңиздер. Бул кичинекей гантель деп коет. Гантеллердин түрлөрү бар. 1 килограммдан баштап 80 килограммга чейин бар. Ошон үчүн меники оор жеңил демей жок. Үйдө гантель болсо, келиңиздер алалы. Эми гантель болбой калса, шарт айыл жеринде жашаса шарт жок болсо, мунун да бул эмеси бар, жолу. Жөнөкөй кичинекей баклажкага суу толтуруп алабызбы же кум толтуруп алабызбы, ошону көтөрөбүз. Бул баклажкада тренировка кылып атам деп уялмай жок, сейрек жашоого бул бир кадам. Мениңиздер достор, келиңиздер, уялбай эле жакшы да. Аял кишилердин көнүгүүсү. Биринчи алабыз. 5. Ошентип биз 25тен көбүрөөк жасашыбыз керек. Эмнеге дегенде, биз колду өстүргүбүз келсе, оор вес алабыз дагы, ал оор вес менен астыкты жасайбыз. 8тен 15ке чейин эле. Аял кишилер 25тен 50ге чейин жасаш керек. Анткени кол ичке, катуу, аябай күчтүү болот аял кишилердикичи. Келиңиздер, ошону жок кылыш үчүн 25 жолдо. Кеттик. 1, 2, 3, 4. Эми байкелериме өтөйүн. Байкелер, колу кандай? Жакшы болуп калды. Келиңиздер. Сезе баштадыңарбы? Келиңиздер байке. Эркек деген жашына карабай күчтүү болуш керек. Көтөрүп атканда эми чыгарабыз. Жакшы. Меники де талып баштады. Чыдагыла. Дагы. Эң сонун. Караңызчы. Кандай сон. Эжекелер, эми көңүлдү кайрасыздар. Көңүлдү кылганда, колдорду салып турабыз. Колдордун өзгөрүүсүн көрүшүбүз керек. Өзгөрүүсүн көрөр менен сен өзүңөргө жага баштайсың. Жага баштагандан кийин биз менен кош кете албайсыздар дагы. Биз менен бир тарапта сейрек жашоого аттанабыз жолго бирге. Ушул күнүлөрдө үй шартын жасаган бул эң сонун, эң туура. Ошон үчүн досторум, байкелерим, эжелерим, келиңиздер, эртең менен таң атпай көздү ачып сейрек жашоо кадам чогултуштайлы. Кыргызстан алдыга өнүксүн десек, биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Үй бүлөдө оорубаган бала чын ден соолук ата-эне болсо, Кыргызстан өнүгөт. Достор, кош калыңыздар.